Анан ушу 10-күн дегенде катуу келди да 3 күн тура албай жаттым. Бир башкача ушундай толго тарткандай болдум да. Ажырады ушуларым, ажырагандай болуп эле омурткаларым бир башкача болду. Менин атым Жайлылов Өмүрбек Дөөлөтович. Бүтөө жаздаганда 10-күнүндө ушундай катуу оорудум. Ошо менен тим эле жыргап калдым азыр. Адамдын мээсин бошотушту үйрөтөм. Акыр жагында мен вообще түстүк дегенди билбей калдым ошо. Кийин ушу жакын аралыкта эле эмеге барсам менин өтүмдө таш жок экен. Мен аябай кубандым да, кантип эле ушул менин өтүмдөгү таш жок болуп кетти деп. Даже өтүм ошо эс формасы дагы калыбына келип, өтүм азыр соп-сонун аябай эч эме жок деди да. Анан эле бир күн эле байкасам колум дагы да кетип калдым, кулагымдын арты да кетип калды да. Мен ушундай сүйүндүм. Себептен операция болуп кестирген жакшыбы же мындай эле чуда да өзүнчө бир аябай бир керемет да. Бизде 100 адамдан 90 адам результат алып атат. Калган 10 жалпылам жасабай болуп атат. Пока жакшылап окуй бересиздер, жакшылап окуй бересиздер, андан кийин массовый жайылтып баштайбыз баарыбыз тең. Айыгып жакшы болгондор мындай чын жүрөктөн кол көтөрүп элечи, алдабайлы менин көңүлүм дебей келем анда чын жүрөктөн жакшы болгондор. Давлением бар болчу. Менде бир пачка дары жүрчү, азыр бир да дары албай калдым. Давлением түштү. Азыр эч кандай дары ичпей жакшы болуп калдым да. Башым аябай катуу оорчу, депрессиядан улам келгем го. Только кетанал менен жүрчүмүн, азыр вообще баш ооруга дары ичпейм, башым оорубайт деле да. Табият ошондой көз сүйөт деп коркуп берет, өзүнөн коркуп берет. Өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп берет. Жараткан Алла Таала неден корксом дейт, ошого кул кылып коем дейт. Биз Кудайды унутуп калып эле аялыбыз киргизе алабыз деп, үйүбүздү байлыкты киргизе алабыз, анан ошол аркылуу азап чегип жүрө берет экенбиз да. Эми биз ошол учур чактан кетип калат экенбиз да, адамчы. Адам өткөн чакка де келер чакка кетип калат экенбиз, энергиянын баарычы. Учур чакта жоголуп кетип эле анан адам кыйналып жүрө берет экенбиз. Мен күйөөмдөн көз каранда эмес аялмын деген эме менен уран менен жашап келгем. Бардык жаманчылык, бардык эменин баарын ошо күйөөмдөн келип атат деп билчүмүн. Кайнемден тигинден мындан чыгып, мен таза айланадагылардын баардыгы күнөөлүү деп билгем. Курска катышкандан кийин менде баягы нерв, чыңалган нервтер акырындап бошоп, ушундай жашагым эле келип калды да. Баягы ковидтен кийин жолдошум каза болгондон кийин балдарым дем алса деле бул өлүп калган жокпу деген эле страх пайда болгон да. Ким жанында жатса эле бул дем алып атабы же өлүп калдыбы, тирүүбү деп эле тыңшап баштагам да өзүм уктабай эле. Агайдын медитациясынан кийин менде ошол страх кетти. Аялым 3-4 жылдан бери Өмүрбектин артынан ооруйт. Мага караганда Өмүрбекти сүйөт. Монда жүрөгүмдөн аябай көп проблемалар бар эле, ошол аябай жок калды. Дары ичелем, жүрөгүмө дары ичпей калдым.